Саламатсыздарбы, Сокол Медиа каналынын көрүүчүлөрү. Азыркы учурда экинчи аялдыкты мыйзамдаштыруу актуалдуулукту жаратып, талкуу болуп жаткан учуру. Ушул боюнча Бишкек шаарынын тургундарынын ой пикири. Экинчи аялдыкты мыйзамдаштыруу боюнча сиздин оюңуз кандай? Так, менин оюм негизи жакшы эле. Анткени исламда деле 4 аял алса болот. Ошо жакшы эле көз караш. Таптакыр каршымын, анткени деген биз орусча айтканда светский мамлекетте жашайбыз. Биздин конституцияга бул дал келбейт деп ойлойм. И моралдык жактан дагы мындай жакшы нерсе эмес деп ойлойм. Эки аял алуу боюнча мен каршы элем чындыгында. Могуреке аябай бир аял менен эле проблема аябай көбөйүп аткан убакта эмне деген гана окуялар болбой атат. Анан көп аял алуу дегенде ого өтөр тиги проблема көбөйөт го деп ойлоп атам да. Анан мондай жашыруун деле аябай көп аял алып алгандар деле байлар толтура экен негизи чындыгында шаардачы. Мен бул экинчи аялга каршы эле эме көрсөтөт элем, потому что азыркы заманда экинчи аял эмес, биринчи аялды балдарын бага албай, кандай гана аял кишиге кыйынчылыктар көп болуп атат. Анан экинчи аял алганда мен ойлойм дагы деле балалуу болушат, ошо балдар кыйналып калат го ортодо дейм да. Ошон үчүн бир эле аялды жакшылап багып, ошо балдарын окутуп чокутуп алган болсо деп мен ошондой оюм бар өзүмдөн. Бул суроо боюнча менин оюм тескери, себеп дегенде бизде мусулман үй бүлөдө эң башкы ценность, кыргызча айтканда, үй бүлө болуп эсептелет. Ошон үчүн бир үй бүлөдө бир эле эркек аял болуш керек, что балдарды жакшылап тарбия бергенге, жакшы баалуулуктарды биздин улуттук ошолорго аябай көңүл буруш керек. Себеби жаштарды туура тарбиялаш үчүн ошо баалуулуктарды туура түшүндүрүп, туура тарбиялоо керек деп ойлойм. Мен жекече пикирим ушундай. Я отношусь к этому максимально категорично. Я против такого принятия закона. В нашей стране есть масса других проблем, на которые стоило бы обратить внимание и не принимать столь глупые законы. И с точки зрения морали это не считается нормой, я считаю.